Бардык эле аял заты сулуу болгусу келет жана кайсы доор заман болбосун өз алдынча сулуулукка кам көрүп келишкен. 35 жыл мугалим болуп иштедим. Мугалим болуп иштеген жерим дагы аябай суровый, суук жер да. Россияныкына окшош 40-45 градус. Мисалы, мен эчтеке деле мындай косметика мындайларды колдонбойм. Эң негизгиси бетимди тазалап жууйм. Бир күндө бир жолу, эки жолу деле жасасаң болот, бирок бир жолу айран сүйкөп бетке. Анан аны жакшынакай кылып жууп коесуң. Ушундай эле методдорду пайдаланып биз косметика деген андай-мындай ар кайсы түрдүү эмелердин баарын билчү эмеспиз. Анан биз өзүбүздүн кыргыздын гана жанакы өзүбүз колдонгон нерселерди колдонуп эле ушу жашка келдик. Эми ар ким өзүнүн сулуумун деп айта албайт да. Башка бирөө эле тиги сен ушундай экенсиң деп айтпаса, мен антип деле өзүмдүн сулуулугумду кишиге айтчу эмесмин. Айткым да келбейт. Адамдын сырткы сулуулугунан көрө ички сулуулугу керек да адамга. Бүйсара Бешеналиева менин кумирим болчу да. Мен жаш чагымда балерина болгонду аябай каалачумун да. Анан бирок ал өзүмдүн оюм ишке ашпай калды да. Ар замандын сулуусу атактуусу баатыры болот. Ал эми Жипарапада бир кезде сулуу болгонун, бирок азыркыдай операциялар жана жан кейиткен процедуралар болбогонун, андан да Кудайдан коркуп башкача сулуулукка басым жасабаганын айтат. Мен илгертеден жаш чагыман баштап эле ушу тоодо жүргөндө деле тоого биз жайында чыкчубуз да, жайлоолорго. Анан ошондо ушинтип сүйкөчүбүз. Бетти агартып алса да болот. Жанагы ар кандай мондай чыгып аткан безетки дегендер бар. Ошолорду дагы кетирет бул. Мунун составында ар түркүн сонун нерселер бар. Мисалы, майлар бар. Бул защита кылат күнгө чыкканда дагы. Сулуу чырайлуу болгон жакшы, күндүн зыяндуу нурларына каршы айым өзүн жакшы күтүнүүсү абзел. Бирок аша чаап ашкере сулуу болмокмун деп ден соолугуңузга зыян келтирип албаңыз. Ушинтип бетке сыйпаган айранды деген өтө катыратып кургатпайт. Анткенсе катыратып кургатканда аны дагы эме жууганда бир кызыктай болуп калат да. Коңуруу кургак болгон кезде эле мына колумда кургайын деп калды. Ошол убакта эле барып туруп жылуу сууга жууп коем. Кичине ачыйбыз. Өтө эмес мындай. Ачыш керек да, кичине ачыбаса болбойт. Эртеден бери көрдүңөр ар кандай процедуралардычы. Анан мен эми жаш кыздарды, мисалы, өспүрүм кыздар, көбүнчөсүн өспүрүм кыздар ошондой болгон айымдарды, ушу башка нерселерди колдонбосо деп ойлойм да, операцияларды, ботекс жанагы бирдемелерди жасатып атпайм. Бул адамдын өзүнүн нервный жагына дагы, ар кандай нерселерине дагы зыяндуу. Биз мисалы кыргыздар илгери жаш келиндер, жаш кыздар эмне эле сулуу десек көрсө ушул өзлөрүнүн бир секрети бар экен да, ушундай болгон секрети бар экен. Эч кандай нервке, эч кандай эчтекеге таасир этпейт. Бул естественный сулуулук. Естественный бизге берген крем питательный да. Бичиген Көчөрова, Гүлчара Казымкулов, Нью ТВ.